Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Борборубуздагы, мындайча айтканда, Бишкек шаарындагы Петр Федорович Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин эл аспаптар бөлүмүнүн нуска комузчулар ансамбли келип отурат. Алды менен тааныштыра кетели. Мына мен тараптан баштайын. Ушул менин жанымда болуп турган жигит Жоомарт Салимбаев. Башыңа ийкеп кой, Жоомарт. Азамат. Андан кийин Айпери Аналбекова, Айжан Алыкеева, Айбийке Карагулова, Нурсултан Ашыралиев, Уулбийке Асанканова, Аймира Асанова. Ушул комузчуларды жетектеп келген биздин эжекебиз Айдыралиева Марина Мамбеткуловна, маданияттын мыкты кызматкери, ошондой эле эл аспаптар бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздарбы? Кандай, жакшы келдиңиздерби? Мына Марина Мамбеткуловна, ушул Шубин атындагы музыкалык мектеби кайсыл жерде болсо да баягы илгертеден бери аты бийикте айтылып келет. Далай таланттуу өнөрпоздорду тарбиялап чыгардыңыздар. Мына аты да жакшы экен, нуска деп. Анан сиздердин ушул А дегенде эле качан түзүлүп, кандай кылып баштап атасыз, канча окуучуларды чыгардыңыз? Алгач кээ бир балким билбегендер да бар чыгар, башка Кыргызстандын булуң бурчунан көрөт. Ошолорго алгач ошол мектеп боюнча кыскача бир тааныштыра кетсеңиз. Биздин борбордук музыкалык мектеп Шубин атындагы бул Москва көчөсүндө жайгашкан. Эми биздин эл аспаптар бөлүмү ичинде көптөгөн бөлүмдөр бар. Анын ичинде ушу эл аспаптар бөлүмү бизде 140тан ашуун окуучу окуйт. Ар бир июнь айында ушу бизге тапшыруу болот мектепке. Каалагандар болсо ушул мына азыр башталып атат, заявление жазылып, арыз жазылып, анан тапшыруу башталып атат. Эми бул мен өзүм ансамблим боюнча айта турган болсом, булар мен өзүм 1996 жылдан бери ушу мектепте эмгектенип келем. Андан бери эми мен деле санабаптырмын, ушу көптөгөн окуучуларды бүтүрдүм. Ансамбльди болсо өзүм бир 2000 жылдан баштап эле түзүп келатам. Андан бери канча суу акса ошончо бала бүтүп кетип атат деген сыяктуу. 9 жыл өтүптүр дагы. Анан көптөгөн балдарды бүтүрүп алды, азыр ушу консерваторияны бүтүшүп эмгектенип жүрүшөт мектептерде, музыкалык мектептерде. Азыркы бул топ болсо ушул мына арасынан 4-жыл окугандар, 5-6 жыл окугандар бар. Арасынан быйыл бүтүп аткан кыздар бар. Анан атыбызды да ошо нуска деп, кыргызча, орусчасы оригинал деп коет экен. Биз баарын жандуу түрдө ойноп жүрөбүз деген максат менен ушу жандуу келатабыз ошол бойдон. Анан атыбызга затыбыз жарашып атат го деп эле өзүм ойлоном. Ошол балдарым мен эч качан мындай уят кыла элек бул кезге чейин көптөгөн жерлерге да барып келишти. Эми чоң күүлөрдү ойношуп, өзлөрү баягы аракети күчтүү десем болот. Бул жалгыз баладан эмес, бул ата энеден да көп баягы зависит этет го. Анан ошон үчүн ата энелер да бизге жакшы көңүл бөлүп, балага ушу комузга жакшылап үйрөнгүлө деп мамиле кылышып, мени менен дайыма мамиледе турушат, сурап турушат. Ошонун баягы акыркы результаты десем болот. Ушу балдарым ушундай жакшынакай ойнойт. Жакшы. Негизинен канча окуучу бар сизде комуз боюнча? Мен өзүмдө 17 окуучум бар классымда. Анын ичинен ушу бүгүн 7-өн алып келдим. Бирок 1-класс, 2-класс деп жаңы баштагандар бар, кичине келаткандар бар. Анан булар 4-5 класстан өйдө 4, 5, 6 отурат ушу жерде. Чоңурактарын алып келдим. Ошол мектепке мына комузчулар бөлүмү, дагы башка канча бөлүм бар өзү негизи? Балдар кызыккан балдар ар бир бөлүмгө окуй берет да, комуздан сырткары да. Өзү каалаган бөлүмгө, фортепиано бөлүмү бар бизде, скрипка. Бизде эле ушул комузда эле элдик ырдоо деп дагы ачып койгонбуз. Ошо даже ошо ырдап дагы катышат. Ушул эле балдар бизде окуп атып эле, комузда окуп атып эле ырдоо боюнча дагы. Анан ударный жана урма аспап боюнча бар, аккордеон. Эми болгон, баягы бизде болгон эле бий жок, башкасынын баары бар.
Сиздер кабыл алганда мындай сулугуна карап, талантына карап кабыл аласыздарбы же? Сөзсүз түрдө баягы угуу сезими, эске тутуу сезими, ритм сөзсүз түрдө текшерилет. Анан бир куплет ырдырдайт, кыргызчабы, орусчабы, англисчеби. Анан ошондон кийин эле анан баягы өтөт же өтпөйт болот да. Бул мектептен сырткары, балдар башка мектепте окушат, бирок андан кийин сабак бүткөндөн кийин келип Ооба, сиздердин. мектепте эртең менен окуса бизге түштөн кийин келет, же болбосо түштө окуса эртең менен келет бул мектептен тышкаркы. Бирок бизде эми атайын деген атыбыз жок, бирок Борбордук балдар музыкалык мектеби деген атыбыз бар. Жакшы, анда биздин да телекөрөрмандар азын-олак болсо да таанышып алды болуш керек. Балким таланты жай бербей аткан балдар болсо, ушундай комуз үйрөнөм дегендер болсо, деги эле ырдайм дегендер болсо, ушул биз айтылган мектепке тапшырса, келишсе болот. Мына жакында башталат экен, кабыл алуу дагы. Калганын дагы эфирдин жүрүшүндө сөз кылабыз. Анда азыр ушул балдардын бир жакшынакай Мукаш Борбиевдин Таң булбулу деген күүсү менен баштап алалы анда. Азамат мынакей комуз черткенен эле кандай экени билинет, башында эле билинет кандай таланттуу балдар кыздар экени. Мына силердин дагы комуздун чертишинен байкалып атат. Ушинтип жакшынакай кылып кыргыздын комузун шаңшыта бергиле, элге, журтка, башка өлкөлөргө тааныта бергиле. Мына эжеке негизинен ушунчалык таланттуу, бул дагы эмгек, бул сиздин эмгегиңиз. Мына шаңшытып комузду чертип аткандары. Негизи ушул мурда комузга кызыккандар кандай эле, азыр кандай, бир айырмалары билинеби? Сизге келгендер тапшырганы санынан
баягы көптүгүнөн жастыгынан билинет да. Бир 90-жылдары маселен азыраак болуш керек эле. Азыр кудай ушул комуз көтөргөндөр көчөдө көбүрөөк болуп калбадыбы? Сиздин баамыңызда кандай? Туура суроо болду. Ушул биз мисалы мен ушул Шубин мектебине жаңы иштеп келгенде бизди жана профориентация деп койчу эле, мектептерге кыдырып, анан барып аябай сүйлөп, биз мынтебиз тигинтебиз деп аябай мактап жактап ушинтип араң алып келчүбүз. Чакырчубуз, кыргыз мектептерге барчубуз көбүнчөсү. Азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет го. Азыр бир орунда бизде 5 же 6, андан может көп. Ушунчалык көп каалоочулар. Анан эми бул кыргыздын ойгонгону го деп ойлойм. Туура. Анткени ушу ар бир бала кыргыз, балам комуз ойносо деп, ар бир болбосо да бир 3-түн 1 болуп калды окшойт. Анткени башка мектептерде да толтура ушундай. Анан бизде де өзгөчө. Анан ушу кыргыздын ойгонгону ушу баласын комуз ойноткусу келип, анан аябай жакшы. Биз мисалы антип издебейбиз азыр. Балдардын өздөрү баягы эми кээ бир чанда чыгат, ата-эне кыйнап алып келген бала, жок ойнойсуң деп. Ал бала аягына чейин да чыкпай калышы мүмкүн. Бирок чынында бир 80-90% балдар баары эле көңүлдөнүп эле келип өздөрү ушу окуп калып атышат. Жакшы, мына кыргыз кызыкса же бир ушу бийликке кызыгат, балдарым бир чоң болсо экен деп. Же кызыкса ушинтип комуз чыгармачылык жакка кызыгат да. Анткени бир кезде балдардын баарын эле юрфакка тапшырып, ар бир үйдө бирден юристтер пайда болгон да. Бирок иши жок. Азыр эми мына ар бир үйдө бирден комузчу болсо, ошол ата-энесине комуз чертип берип отурса, жан дүйнөсүн көтөрүп отурса, мындан өткөн жакшы нерсе жок болуш керек. Ошондуктан сиздерге рахмат. Ушундай балдарды тарбиялай бериңиздер, өстүрө бериңиздер. Анан момундай болуп татынакай болуп кийинишип отурат, мына жакшынакай формалар. Буларды кимдер көтөрүшөт? Эми ата-энелер эле көтөрөт. Баягы окуучуларым дайыма ушундай концертте болобу же башка сыртка көп чыгабыз биз. Анан бул костюм биздин көркүбүз экен да. Каяка барбасын ушу биздин костюмдарга кызыгышып, анан күүлөрүбүзгө кызыгып ушинтип атышат. Мына жакын арада эле ушу апрель айында эле Кореяга барып келдик, Сеул шаарына. Костюмдарыбызга аябай кызыгышты. Сүрөткө ушундай көп түшүштү кыздарым. Костюмдар менен ата-эне өзү көтөрөт. Ата-эне эле мен сүйлөшөбүз мындай деп, анан мастерди издейбиз. Анан ошону менен баарын чогуу чийип, анан тиктирип. Жакшы, мына чындыгында биздин илгерки ушул энелерибиз, аталарыбыз ушунчалык уз чебер экени азыртан эле байкалып ыраазы болобуз да. Караңызчы, көркүнө кийген кийим көрк кошуп турат. Андыктан кадимки Гү атасы Ниязалы деп айтып жүрөбүз. Ниязалы атабыздын анда ушул келиндердин эрке күйсүн ойноп беришsin.
Азамат бар болгула. Мен эми жанымда турган Жомартка ушу суроо бергим келип турат. Я Жомарт, кандай анан? Жакшыбы? Окуулар жакшыбы? Кайсыл мектепте окуйсуң? Мен улуттук компьютердик номер 5-гимназияда окуйм. Азамат. Андан кийин барып музыкалык мектепке сабак аласың. Эртең менен окуйсуңбу, кечинде окуйсуңбу? Түштөн кийин окуйсуң? Түштөн кийин окуйм. Эртең менен барат экенсиң да музыкалык мектепке. Мына сенин чоң атаң Салимбай агабыз чоң манасчы. Жылдызбек атаң чоң таланттуу чечен, мындайча айтканда акын. Сен эми комузчу болгуң келеби? Акын болгуң келеби? Жок, комузчу. Манасчы болгуң келеби? Манас айтасыңбы? Кичине айтасың, жакшы. Мына ошондой ак канарыктан суу агат дейт, таланттуу үй бүлөнүн уулусуң. Сага ушул өзүң кызыгып, мен барайын ата деп өзүң келдиңби? Менде Акылай деген эжем бар болчу. Ал мындай тууган эжем болгон себебинен ал эжем комузга барчу. Анан эжемдин комузун ойноп атканын көрүп, мага жагып, анан атамдарга айтсам, атамдар келип мени Марина эжеге комузга берген. 4 жылдын ичинде үйрөндүм. Азамат. Мына ошондой талант ташкындап, талант бийиктей берсин. Эртеңки Кыргыз мамлекетинин келечеги силерсиңер, Кыргызстандын желегин желбирете турган силерсиңер, ошон үчүн бийиктикке чыгара бергиле демекчибиз. Эми эжеке жана ушул сөз арасында айтып кеттиңиз, мына Кореяга барып келдим деп. Ал жака кандай болду? Чакыруулар кандай барып келдиңиздер? Канча өлкө барды? Эмне фестиваль өттү? Айтып берсеңиз. Ошо бул Корея Республикасынын Сеул шаарынын ушу борбордук аянтында ушундай бир чоң иш-чара өттү. Ал жерде жазгы фестиваль деп коет экен, жаз фестивали деп коет экен. Анан ал жерге ушу Орто Азия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекистан, Таджикистан, анан Туркмения, анан кореецтер өзлөрү, Корея Республикасы. Ушу 6 республика катышып, ошолардын катышуусунда чоң иш-чара өттү. Биз ошол борбордук аянтка орнотулган экен, чоң боз үй орнотулуп турганы ушу кыргыз диаспорасынын, анан Кореядагы Кыргызстандын посольствосу. Ошолордун көмөгү менен баягы чоң боз үй коюлуп турган, ичи бүт жабдыктар менен жабдалыптыр. Анан ошо чоң сахна орнотулган экен. Ошо бизге биринчи болуп Кыргызстандан баштап коюшту. Анан 40 мүнөттүк ошо концерт бердик. Эми биз ошо чопо чорубузду, бу темир озгонубузду баарын кошуп ушул күйлөрдү аткардык да, анан ушунчалык жакшы, жылуу, ысык даже кабыл алды десем жаңылышпайм. Ошо посол өзү Кемелова Динара келип ошо өзү көрүп, анан аябай колубузду бекем кысып, аябай жакшы, балдарыңыз кичинекей болсо дагы, эми булар жашы кичирээк эле да, 12-13 жаштагы, 14 жаштагылар алдыңкылары деп ушундай жакшы чоң бийик деңгээлде аткарышты деп аябай жакшы кабыл алып, аркабыздан даже ушу СМСтер келип, ошо кореялыктар өзлөрүнүн баягы ой пикирин айткан экен биз жөнүндө. Ошо аябай жакшы сөздөрдү уктук, жакшы сөздөрдү окудук дегендей. Жакшы, мына ошол барып келгендерден, балдардан бардык эле барышты да бул жерден? Барган жок. Бул жерден Алкеева Айжан менен Ашыралиев, Нурсултан экөө барышкан жок, болгону 6 эле киши деген да, баягы санын айткан. Ошондуктан мына Жомарт, Айпери, Айбике, Улбике, анан Аймира, ушу 5-өө мен менен 6 киши бар. Анда Айпериден сурагым келип отурат. Кандай баягы алыскы өлкөгө чыкканда, чет өлкөгө чыкканда, Кыргызстандан башка жерди көргөндө сага кандай мындай ойлор келди? Жактыбы ал жак? Деги эле Кыргыздын комузун көтөрүп чет өлкөгө чыгыш негизи жакшы экен? Албетте жакшы. Мен көп чыгам. Башка өлкөлөргө мага абдан жагат. Башка өлкөлөрдүн элин көрүп, мен башка жерлерди көрүп жакшы көрөм ошону. Азамат, мына ошол кыргыздын күйлөрүн башка элге
таанытып атасың, элге ошо жеткирип атасың. Бул деген кыргыздын маданиятын көтөрүү деп эсептелет. Ушунча жаш кезиңен баштап ушул кыргыздын маданиятын көтөрө турган силерсиңер. Ошондуктан силерге биз бар бол деген гана жакшы сөздү айтабыз. Анда келиңиздер, баягы сөз кайра күй кылып турады. Эми азыр кайсыл күйүнү ойноп беришет? Мен ушу азыр Раматтылык Чалагыз Исабаев менин өзүм агайым эле, ошо искусство институтунда ошо кишиден бүттүм эле. Анан ушул достук кечеси деп папури кылып бир учурунда ушу филармониянын баягы ансамблын жетектеп жүргөн кезинде ошону жазып пластинкага түшүрүп койгон экен, жаздырып коюшкан экен. Анан мен муну көп болду, ушул өзүм Арабаевада да көп жыл иштедим. Ошол жерден ошо пластинкадан алып ошо агайдыкын ушу окуучусу катары ушуну алып жүрөйүнчү деп ошо Шубиндин ушу дайыма ушу папурини үйрөткөнгө аракет кылам. Баракелде, барбарос. Анан ошо достук кечеси деген аттуу папурисин Жакшы болот анда. Кара келиңиздер. өзүм кошулуп ойнойм.
Азамат, Азамат, баракелде. Буга бийлезе да болот экен, Жакшы, Азамат. Мына ушундай чыгармаларды калтырып кеткен ошондой чалагыз аталарыбыз бар болсун. Себеби кандай бир сонун иштеп чыккан. Аны сиз кайра жандандырып атасыз. Анткени артындагы окуучулар, сиздей окуучулар бар болсо, мынакей а кишилер өлбөйт экенин ушинтип, иштеген эмгеги кайрадан алып чыгып атат, кийинки муундарга жетип атат. Сиздин эмгегиңизди бул кыздар балдар эртең алып чыгат дегендей. Ошондуктан муундан муунга өтө береткен биздин талант айрыкча өнөрпоздордун ушул кылган эмгеги баалансын, баалана берсин деген тилекти айтабыз. Анан азыр мына Аймира деген кызыбыз өзү жеке ойнойн деп турат. Ага чейин Аймира, сен азыр кайсыл мектепте окуйсуң? Канчанчы класста? Негизинен ушул музыкалык мектепке канча жашыңдан баштап келдиң? Ошолорду айта кетсең, Саламатсызбы, менин атым Асанова Аймира, мен 8 класста окуймун, 6 мектеп гимназияда. Мен 9 жашымдан бери комуздан ойноп жүрөм. Мен вообще музыкага жакынмын, анткени менин апам фортепиано классынан окутуучусу болот. Асанова Гүлбара Зарлыковна Шубин атындагы мектептин фортепиано классынан окутуучусу. Мен где-то 8 жашымдан бери комузга кызыгып, ойногум келет деп апама айтып, ал Марина эжеге мени берди. Сен өзүң комузга өзүң кызыгып, мен комуз ойнойм деп апаңызга айттыңыз. Фортепианода ойнойм деп, комузга ойнойм деп. Мен фортепиано 5 жылы бүттүм. Бирок мен комузду жакшы тандадым. Азамат, анда кайсыл күнү ойноп бересиң? Карамолдо Орозовдун имараты. Мен азыр бир айтып коеюнчу, бул Аймира ошо жакында биз Сеулдан келатып эле ушу Алматы аркылуу болгон. Анан Алматыдан мурун заявка берип коюп, ушу музыка жолу деген ушу халык аралык деп коюшат экен, эл аралык сынак болмок экен. Анан ошол жака мен ушул ансамбльды дагы, анан булардын ичинен ушу 3 баланы, Аймираны, Нурсултан, Айжан үчөөнү дагы баягы жекеге жаздырып койдум эле. Анан ошол жерден келип, Сеулдан түшүп, Алматыдан түшүп, учуп келип, анан сынакка катышып калдык. Ошол жерден ушу Аймира гран-прини жеңип алды. Азамат. Нурсултан 1-чи орунду жеңип алды. Айжан 2-чи орунду жеңип алды. Ансамбль болсо дагы гран-прини алдык. Анда сиздер башкаларга бербейсиздер да, Ошо эч кимге бербей алып келдик. Баарын алып келсиздер. Кут болсун, биз дагы ушул элтердин атынан, эми бардык кыргыз журтчулугунун атынан деп да коеюн, кут болсун, куттуктап айтабыз. Бар болуңуздар, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Дагы ушул баш байге 1-чи, 2-чи орунду эч кимге бербей алып келип жүрө бериңиздер, Кана анда Карамолдо Орозов ибарат.
Азамат. Мына негизинен ушул башка эжеке башка өлкөлөргө кайсыл элге кайсыл жерге барып келдиңиздер ансамбль менен? Баягы Кореяны айттыңыз, ошодон келатып эле Казакстанда болуптур. Дагы кайсыл жактарда болуп? Бул Турциянын Стамбул шаарында бир 2-3 жолу болдук, Амасия шаарында болдук, Измир шаарында болдук, Турцияда көп болдук. Анан биз дагы 17-жылы Пекинде болдук, ШОСко карата ушу балдардын фестивалы өтүп, ошо фестивалга катышып келдик. Бул 17-жылы, 2017-жылы. 2018-дин башы Дели шаарында болдук, Индия. Аякта да ушундай Сурачконд мела деп 20 күндүк, 21 күндүк фестиваль экен. Ошончо жүрүп, ушу балдарым ошо Индиянын дагы жытын жыттап жашап келдик десек болот да. Анан бул өткөн Кипрда болдук жайында. Анан өткөн жайда мына бул жерден Айпери менен Аймира болду, дагы башка мектептен да балдар кошулуп, ошо Европаны кыдырып келдик. Ал Европанын ичинде Будапешт, анан Прагада болдук. Анан баягы өтүп баратып кантип Парижге тийбейбиз деп Парижге барып көрүп, баягы бир күн болуп кыдырып, анан ошо 20 сааттык жолдо Парижден Прагага чейин автобус менен 20 сааттык жолдо барып, ошо Прагадан дагы бир фестивалга катышып, ушундай круиз кылып келдик десем болот. Венада болдук ортосунда, аны да көрүп, ошо комуздун аркасы менен ушундай жер көрүп. Мынакей жакшы эми мындайча айтканда дүйнөнүн жарымын эле көрүп коесуздар. Мына жаш балдар, кыздар баягы атың барда жер таны, атаң барда эл таны деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Мына жакшынакай болуп сиз бар кезде комузду үйрөтүп коюп, дүйнөнү кыдырып таанышып атыптыр. Ар бир элдин маданиятын үйрөнүп биле келишип атат. Кыргыздын маданияты менен аларды салыштырат болуш керек. Негизинен эми ошол сиздер барган чакырган тарап, дагы башка тарап сиздерде кандай? Алар өздөрү дагы чакырганда барып келгенде төлөп беришеби же кандай болуп барасыздар? Жок, биздики ушу дайыма эле ушундай болуп калып атат. Жолубузду ата-энелер чыгарышат, анан башкасын баары ошо чакырган тараптан. Жатаканасы, анан тамак ашы баары ошо тияк бягын көрсөтүшөт, анан болгону биз ошо жолду төлөп калып атабыз. Бирок эми баягы бөлөк карга жок экен, анан атайын чакырылып аткандан кийин кыргыздын комузун кантип таанытабыз? Эч ким бизге билет алып бербейт деп отура берсек да калып калгантпайбыз. Анан мейли деп ата-энелер макул болуп, ошонун аркасы менен барып келип атабыз. Анда келиңиздер, эми кадимки залкар комузчу Шекербек Шеркуловдун Ергеме деген чыгармасынын күүсүн аткарып берет,
Азаматтар бар болгула дейли. Анда эми Айжан Аликеева када сен өзүңчө бир жекече номер аткарып берет экенсиң, кайсы күйүн аткарасың? Канбаркан. Карамолду Орозов, Камбаркан да? Азамат анда кийинки күйгө өтөлүк. Анда келиңиздер, мына Атай Огонбаев атабыздын Ак тамак, Көк тамак деген жакшынакай күйүсү бар. Ушуну биздин нуска ансамбль ойноп берсин, анда келгиле.
Азаматтар бар болгула. Мына эжеке негизинен ушул сиздердин окуу жайга баргандар башынан аягына чейин ошол жүрүшөбү, кээ бирөө чыдабай таштап кетип калгандар да болот. Андайлар да бар. Баягы мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Бул ата энеден дагы көп байланышта, ата эне менен дагы. Анан эгер ата эне өзүң үчүн эле үйрөнүп атасың, сен комузчу болбойсуң дей берсе, бала дагы ошого көнүп алып, анан баягы ойнобой коюп, ошондон анан баягы экзамендер тапшыра албай ушинтип таштап койгон балдар бар. Бирин эки, көп деп айта албайм, бирин эки бар. Бирок көбүнчөсү, көп бир 80% десем болот, толук мектепти бүтүп кетишет. Анан баягы ушул эмгек баягы устаттыкы да. Устаттын эмгеги өтө ушул балдарга тарбия берген сиздердин эмгек негизинен ушул ата энелерге, деги эле кыргыз элге эмне деп айтат элеңиз? Балдарыңарды ушундай комузга алып келгиле, кыргыз деп үйрөнгүлө, кыргыз деп баскыла деп айтат белеңиз? Мен сөзсүз түрдө эми өзүм ушундай баягы өзүм ушул кесипти тандап алгандан кийин бул менин баягы биринчиден өзүм сүйүп, өзүм жакшы көрүп тандаган кесибим деп айтсам болот. Анан дагы нан таап жейм да мунун аркасынан мен. Анан ошондуктан мен ушу кыргыз элимди чакырат элем. Ушундай ар бир кыргыз комуз ойносо бул жаманбы? Мисалы Казакта Назарбаев айтчу, ар бир казак өлөң айтыш керек деген сыяктуу. Бул эң туура деп эсептейм мен. Анан кыргыз болгондон кийин бул комуз биздин жүзүбүз. Ошондуктан комузду ошондой эле чакырат элем. Ар бир үйдөн жок дегенде 5 баланын бирөөсү ойносо да жаман болмок эмес. Ошондуктан комузду үйрөткөнгө мектептерге, башка бизге болбосо дагы башка мектептер дагы бар, 10 мектеп бар дагы бизде Бишкекте. Ошо алып барып, ошо сөзсүз түрдө үйрөткөнгө аракет кылышса жакшы болмок ата энелер. Бирок жаман эмес, азыр жакшы, ошо баары ойгонуп, баары ошо комузду. Жакшы, мына бизге 1 саат бою ушул балдар, кыздар комузду чертип беришти, шаңкылдатып ойноп беришти. Булардын өнөрү өркүндөй берсин, өсө берсин демекчибиз. Анан мына убактыбыз да соңуна келди. Сизге жыйынтыктоочу сөз, эркин микрофон берейин. Эми эмне дейм, сиздердин ушул ЛТР жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип бизди кыргыз баягы биз иштеп өзүбүздүн жумушубузду аткарып жүрө беребиз. Балдар деген көп, кыргыз ошон үчүн баягы келген бала менен иштеп, ошо өзүбүздүн жумушубузду кылып жүрө беребиз. Ошо биз ошол мектептин ичинде деле жүрсөк жүрө берет элек. Ушинтип бизди дагы ушундай көңүл бөлүп, бизди ошо кыргыз элине таанытканга, жардам, көмөктөш болгоңуздарга чоң рахмат. Биз ошо канча күндөн бери ошо көптөгөн телевидениелерде жүрүп атабыз. Анан ошо жамаатына ийгилик каалайм. Көптөгөн бизге окшогон таланттар келе берсин ушул жерге. Иши кылып аягы үзүлбөсүн деген сөз. Сиздерге да рахмат. Ошол эмгектене бериңиз. Көптөгөн кыргыздын уул кыздарын үйрөтүп чыга бериңиз. Ким билет эртең ошол Чалагыз Исабаевдай, Чалагыз Иманкуловдай, Карамолдо Ниязалы, Самара Токтакуновадай комузчулар чыгат ушулардан. Кудайым буйруза, булардын өнөрү бийиктикке жетет. Ошондуктан айтат элем, өнөрүңөр өркүндөй берсин, комузду эч качан таштабагыла, бар болгула. Окууга, сабагыңарга ийгилик каалайбыз. Экзамен болсо, экзаменди ийгиликтүү өткөрүп алгыла, бар болуңуздар. Сизге дагы өзгөчө чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эле ошо музыкалык мектептин жамаатына дагы ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча эсен туруңуздар.